Кийинки сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевчта. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу президенттин өкүлү. 9 апрелде 15 жылда Аргымак деген коомдук уюм деген ушундай каттуудан өтүп, 10 апрелде ошол коомдук уюм ДПС менен меморандум түзүп атат. Эвакуация боюнча. Коммерциялык эмес уюм барып коммерцияны кылып атат да, бизнести кылып атат. Анан биз бияктан башкы прокуратурага кайрылып, иш козголгон. Тилекке каршы жөнөкөй эле гаишник жоопко тартылды. Ошол эле уюм ОСОну ачып атат. ОСО аркылуу бир эле компания кирип атат да. Бир эле компания. Бир компания кирип, алар дагы эвакуацияны кылышкан. Мына азыр башкы прокуратура экинчи ишти козгоп атат. Мен ойлойм, бул дагы мындай жакшы жыйынтык болбойт да. Жөнөкөй эле гаишниктерди жоопко тартылып ошол менен кете берет да. Мен мындай ойлоп атам да, бул уюмду, бул ОСОну раз бир учредитель болгондон кийин бирөө МВДден жетекчилерден ичинде бирөө ошону тартып атышат да. Аффилированность бар. Мен ойлойм, бул нерсени финполиция эмес, каржы полиция эмес, антикоррупциялык кызмат караш керек да. ГКМБ караш керек. А бирок тилекке каршы массалык маалымат каражаттарда окуп калдым. ГКМБ дейт, жаңы жылга алган ёлка боюнча иш козгоду деп ошону окусам өтө таң калдым да. Эми ГКМБнын бул деңгээли эмес да. Ёлкаларды карап күлкүң келет да. Мына бул жерде коррупция. Эвакуацияны карагыла, жакшылап. Кайсы жетекчи, ким замдар болобу, өзү министр болобу, ошону жоопко тартыш керек да. Жакшылап ошону карагыла. Жөнөкөй специалисттерди, аларды жөн эле соттолбой, тщательно караш керек. Ошол компания, ошол некоммерческий уюмдун артынан ким турат, ошону карагыла. Ошону мен сизге кайрылат элем, президент аркылуу АКСке бергиле ошол ишти. АКС карасын. Эми жаңы жыл боюнча, ёлкалар боюнча аны эми действительно мүмкүн ушундай мыйзамсыз бузуулар болгон, бирок аны каржы полиция, милиция кызматкерлери карасын. ГКМБге зачем ошону карап? Рахмат.